Анын ордун орустар келип ээледи. Советтер Союзу, Россия империясы. Ушул чөлкөм дүйнөнүн 5тен бири биздин ата-бабаларыбыздын чөлкөмү. Биз аны таштап, менталитетибизде, тарыхыбыздагы күн көрө турган тиги мейкиндигибиз дагы ушул жерде. Аны таштап Европа же башка жака кетип кала албайбыз. Ушул жер биздин жер. 50-жылы аз эле калды, 25 жылдан кийин. 50-жылы Россиянын калкынын жарымынан көбү каралар деп коет го, биз болобуз. Кавказдыктар, Орта-Азиялыктар. Жакын 25 жыл көз ачып жумганча өтүп кетет. Калктын жарымы түрктөр болот. Согуш жолу менен эмес. Жөн эле ошол жерде иштеп менет кылып отурсак, биздин ата-бабаларыбыз Тынч океандан, Камчаткадан, Сахалинден баштап Дунайга чейин, кем азыр Дунай деп элек, Днепрге чейинки жер кайра өзүбүзгө келет. Ушундай болду. Москвага бар, Калининград, кайерге барсаң ушул кыргыздар жүрөт. Хакасия менен Алтайда өз депутат шайлай тургандай болуп калышты, сандары көбөйүпчү. 25 жылдан кийин бүгүн короо шыпырып, подвалдарда жашап, кулдай болуп жүргөн орта-азиялыктар ушул чөлкөмдүн кожоюну болот. Анан биз бүгүн аны таштап кетип калбашыбыз керек. Ошон үчүн Кыргызстандын тиги солдаттары Казакстанга кирип, Россиянын коопсуздугун, биз Казакстандын коопсуздугун эмес, Россиянын коопсуздугун, Россиянын бүтүндүгүн коргодук. Ошону туура деп эсептейм. Эгер Россия бир нерсе болсо, анда ал 4-5ке бөлүнөт. Дальний Восток өзүнчө, Ортоңку Сибирь өзүнчө, Урал тиги Волганын бою өзүнчө болуп 4-5ке бөлүнүп кетет. Анда биз жана ата-бабаларыбыздан калган жерди толугу менен оптом ала албайбыз. Бөлүнүп кетет. Орустар кайтарып куралдары менен, ракеталар менен толук эч кимге тийгизбей турса эле, 30-40 жылда ал жер биздин жер болот. Табигый жол ошого баратат. Табигый жол ошол жакты көздөй кетип атат. Демек, анда улуттук идеологиябыз биздики ошол болуш керек. Кызыкчылыгыбыз. Улуттук идеологиянын негизги бөлүгү ар бир кыргыз үй бүлөсү минимум 5 балалуу болуш керек. 5 балалуу болуш керек. Европанын калкы азайып атат. Орустардын калкы азайып атат. Аны ошол дүйнөнүн 5тен бөлүгү биздин колгон. Биз деген эми түрк тилдүү элдердин колуна өткөнү турат да. Анан эми турмуш ушундай экен да, биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды биздин жерибиз. Биз бүгүн барып ээледик. Убага келет, ошол жерде толук тынчтык жолу менен ээлейбиз. Ошон үчүн бүгүн аны коргоп турган орустарды биз колдошубуз керек.